Салем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім аэропорттогу кокустук жана тагдырдын белеги. Күздүн ызгаардуу түнү. Эл аралык аэропорттун чоң айнектерине жаңгырдын тамчылары тынымсыз урунуп, сырттагы сургулт аба ырай адамдын ичиндеги муңдуу ого бетер күчөтүп тургансыйт. Аэропорттун ичиндеги ызы чуу, ары бери шашкан жүргүнчүлөр, диктордун бир калыптагы үнү, мунун баары Азаматтын кулагына алыстан, дабышсыз дүйнөдү угулуп жатты. Азамат 35 жаштагы өлкөдөгү эң ири курулуш компанияларынын биринин ээси, миллионер. Анын үстүндөгү италиялык кымбат баалуу костюму, колундагы 10 миңдеген доллар турган Roll сааты сырттан караган адамга кемчиликсиз ийгиликтин символундай көрүнөт. Бирок анын ички дүйнөсү аңтарылып, урап калган имараттай эле. Акыркайлар Азамат үчүн чыныгы тозакка айланган. Аны эң жакын достору 10 жыл бою чогуу иштешкен өнөктөштөрү сатып кетишкен. Бизнесин тартып алуу үчүн уштурулган ыплас оюндар, жалган жалалар, соттук териштирүүлөр анын жүйкөсүн жукартты. Ал байлыктын, миллиондордун эч кандай бакыт алып келбей турганын, тескерисинче, адамды жалгыздыктын сазына батырарын терең түшүнгөн. Кечээ гана ал өзүнүн банктагы акыркы эсептерин жаап, накталай акча алып, өлкөдөн белгисиз мөөнөткө, эч ким тааныбаган жакка учуп кетүүнү чечкен. Ал баарын таштап жөн гана жок болууну каалат. Жүрүүгө дагы 2 саат бар. Азамат веб күтүү залына киргиси келбей, жөнөкөй жүргүнчүлөр отурган залдын эң четки, караңгыраак бурчундагы темир отургучта отурду. Ал колундагы кымбат смартфонун өчүрүп, жанындагы таштанды челекке ыргытып жиберди. Эми ага эч ким чала албайт. Ал эркин. Бирок бул эркиндик ага кубаныч эмес, жүрөгүн үзген боштукту гана тартуулап турду. Азамат ордунан туруп, кофе алгана аппаратты көздөй басты. Ошол учурда анын көзү аэропорттун эң муздак бурчунда, колоннанын ыктоосунда отурган бир аялга түштү. Аялдын жашы 30дарга чамалап калган. Үстүндөгү күрмөсү жука, өңү өчүп, эскирип калганы көрүнүп турат. Анын жүзү кубарып, көздөрүнөн чексиз чарчоо жана үмүтсүздүк байкалат. Аялдын кучагында 5-6 жаштар чамасындагы кичинекей бала бүршүп уктап жаткан. Баланын үстүнө аял өзүнүн жука жоолугун жаап койгон экен, бирок бала үшүп маалмамыйлат. Аялдын колунда майда акчалар, бир нече кагаз купюра жана тыйындар бар эле. Ал ошол акчаларды кайра-кайра санап, көзүнүн жашын тыя албай, үнсүз ыйлап отурду. Бул көрүнүш Азаматтын кадамын тактотту. Ал канчалаган жалганчы адамдарды, жасалма жылмаюуларды көрүп жүрүп, чыныгы кайгынын кандай болорун унутуп калган эле. Бирок мына бул аялдын үнсүз ыйы анын музга айланган жүрөгүн жибитип жибергендей болду. Азамат кофе аппаратынын жанындагы кафеге кирип, ысык шорпо, жаңы бышкан нан, ысык чай жана шириндиктерди сатып алды. Ал тамак аш салынган баштыкты көтөрүп, аялды көздөй жай басып барды. Кечиресиз, деди Азамат жумшак үн менен, аялды чочутуп албоого аракет кылып. Аял селт итип, чөчүп кетти. Анын көздөрүндөгү коркууну көрүп, Азаматтын ичи ачышып кетти. Аял баласын бекем кучактап, Азаматка шектене карат. Сизге эмне керек? Биз эч кимге тоскоол болгон жокпуз го. Азыр кетебиз, деди аял шашып, үнү титиреп. Жок, карындашым, коркпоңуз. Сизге эч ким тийбейт. Азамат тамак салынган баштыкты жана ысык чайды алардын алдындагы бош орундукка койду. Балага ысык чай ичирип коюңузчу. Ал катуу үшүп калыптыр. Аял тамакка карап, жутунуп алды. Алардын 2 күндөн бери наар сыза электиги билинип турду. Бирок аялдын намысы дагы эли бийик болчу. Рахмат сизге, бирок бизге кайыр садаганын кереги жок. Менде акча бар. Аял колундагы майда тыйындарды көрсөтмөш болду, бирок үнү жашып чыкты. Азамат жылмайт. Бул жасалма эмес, чын жүрөктөн чыккан жылмаюу эле. Бул садага эмес. Бул жөн гана адамгерчилик. Менин убактым көп, учагым кечигип жатат.
Эгер каршы болбосоңуз, жаныңыздарга отуруп турсам болобу? Аял унчукпай, башын ийкейди. Ал ысык шорпону ачып уктап жаткан баласын акырын ойготту. Нурбек туруп шорпа ичип алчы, балам. Сыпкаласың. Бала көзүн ачып, тамакты көргөндө жанталаша ичи баштат. Азамат аларды карап отуруп, тамагына муң тыгылды. Анын миллиондогон долларлары бар эле, бирок акыркы жылдары ал так ушул кичинекей баладай тамакка сүйүнгөн эмес. Менин атым Азамат, деди ал акырын. Сиздер кайсы жакка учуп жатасыздар? Аялдын көзүнө кайрадан жаш толуп кетти. Ал колундагы бош стаканды кармап оор үшкүрүндү. Менин атым Айгүл, биз учпайбыз. Биз уча албайбыз. Менин баламдын жүрөгүндө кемтиги бар. Биз айылдан карызга акча таап, шаарга ооруканага келгенбиз. Бирок операцияга квота жетпей калды дешти. Акчабыздын баары дарыгерлердин текшерүүсүнө, кымбат дарыларга кетип калды. Эми кайра айылга кетүүгө поездге же автобуска да акчабыз калбай калды. Бул жерде аэропорттун бурчунда жылынып таң атышын күтүп отурганбыз. Эртең эмне болорун билбейм. Айгүлдүн сөздөрү Азаматтын жүрөгүнө канжардай сайылды. Бул дүйнөнүн адилетсиздиги ушунчалыкпы? Бир тарапта анын мурунку өнөктөштөрү миллиондорду талашып, бири-бирин сотко берип жатышат. Ал эми экинчи тарапта мамундай жаш эне өзүнүн оорулуу баласы менен суук аэропорттун бурчунда жашоо үчүн күрөшүп отурат. Азамат өзүнүн элиталык веб-шаарчада жайгашкан 3 кабаттуу бассейни жана чоң багы бар ак сарайын эстейт. Ал үйгө миллиондогон доллар жумшалган. Бирок ал үй азыр бош, муздак жана эң калды. Ал үйдө эч кимди күткөн жан жок. Азамат ал үйдү саткан да эмес, жөн гана таштап кетип бара жаткан. Күтүүсүздөн Азаматтын мээсинде бир чечим пайда болду. Бул чечим акылга сыйбаган, жиндиликтей сезилиши мүмкүн эле, бирок анын жан дүйнөсү дал ушул нерсени талап кылып турду. Ал курткасынын ички чөнтөгүнөн оор, күмүш түстө ачкычтардын боосун алып чыкты. Андан кийин саякатка деп даярдап алган, ичинде 10 миңдеген доллар накталай акча бар калың конвертти алды. Азамат ачкычтарды жана конвертти Айгүлдүн алдына койду. Айгүл түшүнбөй, коркуп кетип артка чегинди. Бул эмне? Байке, мага мындай нерселердин кереги жок. Сиз ким деп ойлоп жатасыз? Айгүлдүн намысы ойгонуп, үнү катуураак чыгып кетти. Азамат колун көтөрүп аны тынчтандырды. Айгүл, мени күн коюп угуңуз. Мен бул өлкөдөн биротала кетип бара жатам. Балким, эч качан кайтып келбейм. Менин шаардын четинде, тоо этегинде чоң үйүм бар. Ал үйдө баары бар, жылуулук, тамак, аш, коопсуздук. Бирок ал үй азыр бош турат. Үй адам жашабаса кулайт, чирийт. Мен сизден суранам, ошол үйгө барып жашап туруңузчу. Айгүл өз кулагына өзү ишенбеди. Анын көздөрү алайып Азаматты жиндий адамды көргөндөй карап калды. Сиз эмне деп жатасыз? Тааныбаган эле адамга кантип үйүңүздү бересиз? Мен ал жакка барып эмне кылам? Бул жомокко. Жомок эмес, Айгүл, бул тагдыр. Азаматтын үнүндө чечкендүүлүк бар эле. Конверттин ичинде акча бар. Бул акча Нурбектин операциясына, анын дарылануусуна жана сиздердин жашооңуздарга кенен жетет. Үйдүн дареги конверттин сыртында жазылган. Эшиктеги таксиге отуруңуз да ошол жакка барыңыз. Үй кызматкерлери жок, ал жерде сиздер гана болосуздар. Балага таза аба, жылуу үй керек. Мен муну ала албайм. Мен сизге бул карызды өмүр бою төлөп бүтө албайм го. Айгүл ыйлап жиберди. Азамат ордунан турду. Анын рейсине отургузуу башталганы тууралуу диктордун үнү угулду. Мага эч нерсе төлөөнүн кереги жок. Жөн гана ал үйдө жылуу кармаңыз. Нурбекти айыктырыңыз. Бул менин жан дүйнөмдүн тынчтыгы үчүн керек. Эгер мен ал үйдүн бош турбаганын, ал жерде кичинекей баланын күлкүсү жаңырып турганын билсем, дүйнөнүн кайсы бурчунда болсом да
мага ошол жетиштүү болот. Ал кичинекей Нурбектин башынан сылап койду. Эртең дарыгерге баргыла. Сен чоң жигит болосуң, Нурбек, деди Азамат жылмайып. Азамат бурулуп, өзүнүн чыгуу эшигин көздөй басып кетти. Айгүл ордунан туура калып, аны тактоткусу келди, бирок сүйлөөгө үнү чыкпай, кекиртегине жаш тыгылып калды. Ал колундагы оор ачкычтарга жана калың конвертке карат. Бул түш бележи өңдөбү. Кече гана жашоодон үмүтүн үзүп көчүдө калган жалгыз бой Энинин колунда азыр миллионердин байлыгы жана анын ак сарайынын ачып. Азамат аэропорттун айнек эшиктеринен кирип көздөн кайын болду. Ал өзүнүн өткөн жашоосунан, душмандарынан жана байлыгынан качып бара жатты. Ал жарым жылдан кийин бул чечими анын өз өмүрүн сактап кала турган жалгыз көпүрө болорун, бул ачкычты берүү менен ал өзүнүн келечегинин ачкычын сактап калганын ал кезде билген эмес эле. Айгүл Нурбекти көтөрүп чечкен дөкада менен аэропорттон сыртка таксилер тактагон жерге чыкты. Ал конверттеги даректи таксистке көрсөттү. Ошол түндөн баштап алардын жашоосу толугу менен өзгөрдү. Бирок ал ак сарайдын ичинде кандай сырлар жана кандай сыноолор күтүп турганын Айгүл али биле элек болчу. 2 бөлүм, жалгыздыктын сарайы жана үмүттүн шооласы. Түнкү саат 3 чамасы. Эскерген такси шаардын ызы чуусунан чыгып, тоо этегиндеги элиталык районду көздөй багыт алды. Айгүл таксинин терезесинен сыртты карап, жүрөгү кабынан чыпчудай согуп баратты. Анын бир колунда уктап жаткан Нурбек, экинчи колунда Азамат берген оор ачкычтар менен конверт. Конверттин калыңдыгы анын алаканын күйдүрүп жаткансыды. Таксист күзгүдөн Айгүлгө шектене карап койду. Жука, эски күрмөчүн, жүзүнүн чарчоо билинген бул кедей аялдын шаардагы эң бай адамдар жашаган Алтын Ордо шаарчасына бараткана ага акылга сыйбаган күнүштүү туулду. Эже, даректен адашкан жоксузбу? Бул жакта жалаң министрлер менен байлар жашайт. Сизге так ушул көчө керекпи? Деп сурады таксист, үнүнө ишенбөөчүлүк кошуп. Ооба. Ушул дарек, Айгүлдүн үнү араң чыкты. Ал өзү да бул жомоктун чындыгына ишене албай турду. Балким, ал киши мени шылдыңдады бекен. Балким, ал жакта күзөтчүлөр мени кууп чыгар деген миңдеген коркунучтуу ойлор мээсин тешип жатты. Такси бийик, кара түстөгү темир дарбазанын алдына келип токтоду. Айлана таштай караңгы, жамгыр нөшөрлөп төгүп жатты. Айгүл таксистке акыркы майда акчаларын берип, Нурбекти көтөргөн бойдон сыртка чыкты. Такси бурулуп, караңгылыкка сиңип кетти. Айгүл эбегисиз чоң дарбазанын алдында кичинекей баласын кучактап жалгыз калды. Дарбазанын жанында кичинекей электрондук кулпу жана ачкыч сала турган тешик бар экен. Аялдын колдору калтырап, боодогу эң чоң ачкычты салып бурат. Сырт. Оор темир дарбаза эч кандай үн чыгарбай акырын ачыла баштады. Айгүлдүн көзүнөн жаш тегеренип кетти. Бул чындык эле. Ал кароого кирди. Ачкычтын боосунда дарбазаны жаба турган пульт бар экен, аны басып дарбазаны бекитти. Караанын ичи укмуштуудай чоң болчу. Жамгырдын алдында карагайлар, колоздолгон бадалдар жана таш төшөлгөн узун жол көрүнүп турду. Ал жол менен басып отуруп, 3 кабаттуу, заманбап стилде курулган заңгыраган ак сарайдын алдына келди. Үйдүн терезелери караңгы, ичинде эч кандай тирүү жандын белгиси жок. Айгүл негизги эшиктин кулпусун ачып, ичкери кирди. Ал дубалды сыйпалап жатып жарыктын өчүргүчүн тапты. Чык. Жарык жанганда Айгүлдүн деми ичине тыгылып калды. Кең мрамор төшөлгөн холл, шыптагы хрусталь люстра, кымбат баалуу жыгачтан жасалган эмеректер. Бул жер падышанын сарайындай эле. Үйдүн ичи жыпжылуу, абада кымбат атырдын, булгаарынын жана чексиз жалгыздыктын жыты бар болчу. Эч бир буюм ордунан жылган эмес, бирок үйдүн ичинде адамдын деми, мээрими жок экени сезилип турду. Бул идеалдуу таза, бирок өлүксектүү эле. Нурбек көзүн ачып айланага таңкала карат. Апа, биз бейишке келдикпи? Деди баланын алсыз үнү.
Айгүл баласын бекем кучактап, мрамор тепкичтин четине отура калып, үнсүз бышактап ыйлап жиберди. Бул коркуунун эмес, чексиз ыраазычылыктын жана жеңилдүүнүн көз жашы эле. Алар эми көчүүдө калбайт. Анын баласы жылуу жерде уктайт. Ал Нурбекти биринчи кабаттагы кенен диванга жаткызып, үстүнө плед жапты. Андан соң гана титиреген калдыруу менен баягы аэропорттон берилген калың конвертти ачты. Конверттин ичинен байлам-байлам $100 купюралар чыкты. Айгүл мынча көп акчаны өмүрүндө көргөн эмес болчу. Анын көздөрү алайып демей кысылды. Жок дегенде $50.000 бар эле. Акчанын ортосунда бир барак кагазга шашылыш жазылган кат бар экен. Айгүл, бул акча Нурбектин операциясына жана силердин алдыдагы жашооңорго. Эч нерседен коркпогула. Үйдүн сигнализациясынын коду 4455. Ашканада тамак аш сапасы бар. Жертөлөдөгү жылытуу системасы автоматтык түрдө иштейт. Мен бул үйдөн, бул жашоодон чарчадым. Мага эч нерсенин кереги жок. Жөн гана ушул дубалдардын арасында кичинекей баланын күлкүсү жаңырып турсунчу. Менин өлүк үйүмө жан киргизгиле. Бул мени силерден сураган жалгыз өтүнүчүм. Азамат. Каттын ар бир сөзүнөн Азаматтын канчалык терең депрессияда, канчалык сынып, жашоодон түңүлүп кеткени билинип турду. Ал акчаны жөн эле кайрымдуулук үчүн эмес, өзүнүн жан дүйнөсүндөгү азаптан кутулуу үчүн ыргытып кеткендей эле. Айгүл катты көкүрөгүнө кысып, ал белгисиз, кең пейил, бирок бактысыз адамдын амандыгын тилеп Кудайга жалбарды. 3 жумадан кийин Айгүл менен Нурбектин жашоосу жомакка айлангандай болду. Эртеси күнү эле Айгүл конверттеги акчанын бир бөлүгүн алып, шаардагы эң мыкты жеке клиникага барды. Дарыгерлер алгач анын эски кийимин көрүп тоготпой мамиле кылышкан. Бирок ал накталай акчаны үстөлгө койгондо баары өзгөрдү. Нурбектин жүрөгүнө дароо операция жасалды. Чет өлкөдөн чакырылган мыкты хирург операцияны ийгиликтүү аяктады. Кичинекей Нурбектин өңүнө кан жүгүрүп, жөтөлү басылып, дем алуу суу калыбына келди. Айгүлдүн ийнинен тоо куулагандай болду. Анын балам өлөткө деген коркунучу биротоло артта калды. Алар ооруканадан чыгып, кайрадан Азаматтын ак сарайына кайтып келишти. Айгүл бул үйдү жөн гана баш калкалоочу жай катары эмес, ыйык аманат катары кабыл алды. Ал күн сайын үйдүн ар бир бурчун жаркырата жууп, тазалап турду. Ал Азаматтын бөлмөлөрүндөгү буюмдарды ордунан жылдырбай, чаңын гана сүртүп турчу. Үйдү тазалап жүрүп, Айгүл экинчи кабаттагы чоң эмен эшикти ачып, Азаматтын жеке кабинетине кирди. Бөлмөнүн ичи астын үстүн болуп чачылып жаткан экен. Стөлдүн үстүндө айрылган келишимдер, соттун кагаздары, ыргытылган папкалар жатты. Кагаздардын арасынан Айгүл бир нече гезиттин кесиндилерин таап алды. Анда курулуш магнаты Азамат Сталбеков өнөктөштөрүнүн курмандыгы болдубу, дастордун чыккынчылыгы. Миллиондогон тендерлер кантип тартылып алынды деген макалалар бар эле. Стөлдүн бурчунда сынып калган сүрөт алкагы жатты. Сүрөттө жаш, көздөрү күлүп турган Азамат жана анын жанында дагы 3-4 жигит кучакташып турушат. Азаматтын жүзү ал сүрөттө ушунчалык бактылуу эле. Бирок ал сүрөттүн үстүнөн калем менен кайчылаштырып чийилип, айрылып калыптыр. Айгүл баарын түшүндү. Азамат аэропорттон жөн эле эс алууга учкан эмес. Ал чыккынчылыктан өзүнүн эң жакын адамдарынын бычагынан качып кеткен. Ал өзүнүн курчап турган дүйнөсүнүн жалгандан жана эки жүздүүлүктүн жийиркенип, баарын таштап салган. Анын миллиондору аны дасторунан ишени менен ажыраткан. Ошондуктан ал байлыктын бир бөлүгүн аэропорттогу бейтааныш кайырчыга кармата салуудан эч корккон эмес эле. Анткени ал акчанын баркын анын кир экенин түшүнүп жеткен болчу. Мен бул үйдү сактайм, Азамат байке. Сиз качандыр бир күнү кайтып келсеңиз, бул үй сизге мурдагыдай муздак эмес, мээримге толгон үй болуп тосуп алат деп шыбырады Айгүл кагаздарды жыйнап жатып. Ал күндөн баштап Айгүл үйдүн кароосундагы кургап бараткан гүлдөрдү сугарып, куураган дарактардын бутактарын кыркып, бакчага жан киргизе баштады.
Ашканадан дайыма жаңы бышкан нандын, ысык тамактын жыты чыгып турду. Нурбектин күлкүсү заңгыраган бош холдордо жаңырып, үйдүн муздак дубалдарына жылуулук тартуулады. Үй тирелип дем ала баштагандай болду. Жарым жыл өттү. Кыштын ызгаары кетип, жаздын алгачкы жылуу күндөр башталган учур. Нурбек толугу менен айыгып, үйдүн кароосунда топ тебип ойноп жүргөн. Айгүл конверттеги акчанын калганын эч максатсыз караткон жок. Ал үнөмдөп, бир бөлүгүн банкка салып, калганына үйдүн чыгымдарын төлөп, жөнөкөй гана жашоосун улантты. Ал өзүн бул үйдүн ээси катары эмес, убактылуу кароочусу, карыздар адамы катары сезчү. Бир күнү күч күгүндө жаңгыр себелип жаткан маал. Айгүл ашканада кечки тамак даярдап жаткан. Күтүүсүздөн үйдүн ичиндеги коопсуздук камераларынын мониторунан бир үн чыкты. Бип-бип. Айгүл мониторго карат. Камера сырттагы темир дарбазаны көрсөтүп турду. Дарбазанын сыртында эч кандай машина жок эле, бирок жаңгырдын алдында бир каран туруптур. Ал каран мас адамдай теңселип дарбазанын темирлерине сүйөнүп турду. Анын үстүндөгү кийимдери жыртык, ылайга боелгон. Башында эски капюшон. Караан акырын колун көтөрүп дарбазанын коңгуроосун, домофонду басууга аракет кылды, бирок колу жетпей темир дарбазаны бойлой ылдый кулап түштү. Айгүлдүн жүрөгү шук дей түштү. Ал дароо мониторду жакындатып карады. Кулаган адам кыймылсыз жатты. Бул ким болушу мүмкүн? Бул. Же селби-себи. Бирок анын ички сезими, кандайдыр бир түшүнүксүз туйгусу аны сыртка түрттү. Ал кол чатырды алып, сыртка, жаңгырдын алдына чуркап чыкты. Ал темир дарбазага жетип, кичинекей көзөнүктөн сыртты карады. Жерде жаткан адамдын жүзү ылайга жана канга боелуп калган экен. Бирок Айгүл ал жүздү, аэропорттогу ал көздөрдү эч качан унутмак эмес. Азамат байке, деп кыйкырып жиберди Айгүл. Үнү титиреп. Ал шашылыш түрдө дарбазанын кулпусун ачып, сыртка атып чыкты. Жерде жаткан адам чындап эле Азамат болчу. Бирок жарым жыл мурунку жаркыраган, кымбат костюмчан миллионерден эч нерсе калган эмес эле. Анын өңү кубарып, эриндери жарылып, сөктөр чыгып арыктап кеткен. Үстүндөгү кийими айрылып, бир нече жеринде кургап калган кандын тактары бар эле. Ал эс учун жоготуп, муздак асфальтта кыймылсыз жатты. Кудайым-ай, эмне болгон сизге? Азамат байке, көзүңүздү ачыңызчы. Айгүл аны жулкулдатып жерден көтөрүүгө аракет кылды. Бирок Азаматтын денеси оттой ысып, катуу безгек кармап жаткандай титиреп жатты. Айгүл бар күчүн жыйнап, аны сүйрөп дарбазадан ичкери киргизди. Жаңгыр аларды сабап жатты. Жарым жыл мурун алсыз энеге жашоо белек кылган күчтүү миллионер азыр ошол эненин колунда алсыз, жарадар куштай болуп, өлүм менен өмүрдүн ортосунда жаткан эле. Айгүл Азаматты араң сүйрөп отуруп, үйдүн босогосунан ичкери киргизди. Жылуу үйгө киргенде Азаматтын оозунан бир гана сөз алсыз онтоп чыкты. Мени тапталар келди. Ошол сөздү айтты да, Азамат терең эстен танып, Айгүлдүн колуна кулап түштү. Айгүлдүн денесин муздак тер басты. Алар таптыбы? Кимдер? Азаматты ким ушундай абалга алып келди? Эң башкысы, анын артынан кимдир бирөө кууп келе жатабы? Айгүл дароо сыртка карап, дарбазаны бекем жаап, үйдүн бардык сигнализацияларын ишке киргизди. Жарым жылдык тынч жашоо ушул түндөн баштап аяктаганын, эми бул үйдүн чыныгы ээсин сактап калуу үчүн күрөш башталарын Айгүл терең түшүндү. Бул жолу ал карзын кайтарууга тийиш эле. Кандай гана коркунуч болбосун, 3 бөлүм, өткөндүн көлөгөсү жана ажалдан качкан жолчу. Ак сарайдын ичиндеги тынчтыкты Азаматтын оор, кырылдаган деми гана бузуп турду. Айгүл эс учун жоготкон, үстү башы ылай жана канга боелгон эңгезердей эркекти мрамор пол менен сүйрөп, конок бөлмөсүндөгү чоң диванга араң жеткирди. Анын калдыру титиреп, жүрөгү көкүрөгүн жарып чыпчудай согуп жатты. Сырттагы бароон терезелерди сабап, асманды чагылган тилип өткөн сайын бөлмөнүн ичи үрүй учурарлык жарык болуп кетет.
Айгүл дароо ваннадан жылуу суу, таза сүлгү, спирт жана дары-дармектер салынган кутучаны алып келди. Ал Азаматтын жыртылган, суу болгон күрмөсүн чечип жатып көргөн көрүнүштөн улам оозун жаап, үнсүз ыйлап жиберди. Жарым жыл мурун аэропортто кемчиликсиз, сымбаттуу көрүнгөн миллионердин денеси азыр согуш талаасынан кайткан туткундун денесиндей эле. Анын кабыргалары саналып, арыктап кеткен. Далсында көкүрөгүндө камчынын, соккунун жана кесилген бычактын терең тактары айкын көрүнүп турду. Бир жараттары жаңа эле, алардан дагы деле кан сызылып жаткан. Бул жөн гана көчөдөгү мушташ эмес, адамды атайлап мыкаачылык менен кыйноонун, пытканын издери экени айтпаса да түшүнүктүү болчу. Кудайым-ай, сизди кандай айбандар ушул абалга жеткирди экен? Деп шыбырады Айгүл көз жашын сүртүп. Ал ысык сууга малынган сүлгү менен Азаматтын жүзүндөгү, денесиндеги канды жана лайды аярлап тазалай баштады. Спиртти жарааттарга тийгизип жатканда Азамат эс учун билбей жатса да, катуу оорудан улам онтоп тиштерин кычыратып алды. Анын денеси оттой ысып катуу безге кармап жаткан. Түнкү саат 3-4 чамасында Айгүл жарааттарды таңып бүтүп Азаматтын үстүнө калың жууркан жапты. Ошол маалда коопсуздук камераларынын тутумунан дагы бир жолу сигналдык үн чыкты. Бип-бип. Айгүлдүн денеси муздап деми ичине тыгылды. Ал шашкан бойдон коридордогу мониторго чуркап барды. Камера дарбазанын сыртын көрсөтүп турчу. Жамгырдын алдында дарбазадан 10 метрдей алыстыкта кара түстөгү, терезелери караңгылатылган чоң жолтанда бас, джип тактоп турду. Машинанын фаралары өчүк, бирок ичиндеги адамдардын карааны билинип турду. Бир нече секунддан кийин машинанын эшиги ачылып, ичинен узун кара плащан, башына капюшон кийген бир эркек киши чыкты. Ал дарбазаны көздөй жай басып келип токтоду. Айгүл монитордон көзүн албай, колу менен оозун бекем басып турду. Тигил адам дарбазанын темирлеринен кармап, ак сарайдын ичин көздөй теше тиктейди. Үйдүн бардык жарыктары өчүрүлгөн, сырттан караганда эч кандай кыймыл байкалбайт эле. Эркек киши рацияга окшогон бир нерсени алып чыгып сүйлөшө баштады. Андан соң ал жерди карап, Азаматтын лайда калган издерин издегендей болду. Бактыга жараша, нөшөрлөп жааган жамгыр Азаматтын кан аралашкан издерин алда качан жууп кеткен болчу. Тигил адам бир нече мүнөт карап туруп, кайра машинага отурду да, джип акырын ордунан жылып, караңгылыкка сиңип кетти. Айгүл дубалга сүйөнүп жерге отура калды. Анын буттарында ал калбаптыр. Азаматтын артынан кууп келгендер дал ушул ак сарайдын эшигине чейин келишкен. Алар анын ушул аймакта экенин билишет, жөн гана кайсы үйгө кирип кеткенин тактай албай калышты. Эми бул үй дүйнөдөгү эң коопсуз жер эмес, камалган капаска айланды. 3 күн өттү. Бул 3 күн Айгүл үчүн чыныгы тозок менен күрөшүү болду. Азаматтын табы 40 градустан түшпөй, ал жөөлүп алакшып жатты. Түнкүсүн ал коркунучтуу түштөрдү көрүп, кыйкырып ойгонуп кетчү. Рустам, тийбе паролдорду айтпайм. Мени өлтүр, бирок ага тийбе. Деп жөөлүчү ал терге малынган бойдон. Айгүл анын жанынан бир каршылбай, чекесине муздап чүпүрүк басып кашык менен суу ичирип турду. Ал Нурбекти ооруканада кантип караса, бул бейтааныш, бирок алардын жашоосун сактап калган адамды да так ошондой энелик мээрим менен карат. Кичинекей Нурбек да апасынын жанында отуруп, Азаматтын колун кармап. Апа, бул бизге жомок белек кылган байкеби. Ал өлбөйт, деп сурачу, көздөрү балжылдап. Жок, кулунум. Ал өтө күчтүү адам. Ал сөзсүз айгат, деп жооп берчи Айгүл, баласын сауратып. 4-күнү күнү эртең менен күн нуру терезеден бөлмөнүн ичине чачырап түшкөндө Азамат акырын көзүн ачты. Анын көз алды тумандап, алгач кайда экенин түшүнбөй турду. Ал нымдуу, сасык эртөлөнү, чынжырларды жана өзүн кыйнаган адамдардын жүздөрүн күткөн. Бирок анын ордуна ал аппак, таза шыпты, жумшак жуурканды жана бөлмөдөгү жаңы бышкан нандын, ысык шорпонун татуу жытын сезди.
Анын кулагына ашканадан чыккан идиш аяктын шыңгыры жана кичинекей баланын күлкүсү угулду. Мен өлдүмбү? Деп шыбырады ал, үні кургап, каргылданып. Ошол маалда бөлмөгө Айгүл кирип келди. Анын колунда дары чөптөрдөн демделген ысык чай бар эле. Ал Азаматтын көзү ачык экенин көрүп, кубанычтан колундагы чынысын түшүрүп ала жаздады. Азамат байке, сиз өзүңүзгө келдиңизби? Кудайым ай, шүгүр. Айгүл чуркап келип анын жанына отурду. Азамат көздөрүн ийирмеп, Айгүлдүн жүзүн тааныганга аракет кылды. Анын эсине жарым жыл мурунку аэропорттогу муздак түн ыйлап отурган аял жана анын оорулуу баласы түштү. Бирок азыр ал аялдын жүзүндө эч кандай үмүтсүздүк жок эле. Анын жүзү нурданып, көздөрүнөн жашоого болгон сүйүү жангандай көрүндү. Айгүл, деди Азамат таң калып. Анын мээси окуялардын чынжырын бириктире албай жатты. Мен өзүмдүн үйүмдөмүнбү? Ооба Азамат байке. Сиз өзүңүздүн үйүңүздөсүз. Сиз мага аэропорттон ачкычты берип кетпедиңиз беле? Сиз 4 күн мурун дарбазанын алдында эс учуңузду жоготуп кулап калыптырсыз. Мен сизди таап алдым. Азамат терең дем алып көзүн жумду. Ал аман калганына миңдеген километрлерди өлүмдүн чегинен өтүп, так ушул жерге дүйнөдөгү жалгыз коопсуз бурчка жеткенине ишене албай жатты. Ошол маалда бөлмөгө Нурбек чуркап кирип келди. Анын жүз алтындай кызарып, ден соолугу чын экени көрүнүп турду. Ал Азаматтын керебетине жакындап келип, анын колунан акырын кармады. Байке, сиз айыгып калдыңызбы? Менин жүрөгүмдү дарыгерлер оңдоп коюшту. Сиз берген акчага. Эми сиздики ооруп жатса, менин апам сизди да оңдоп коет, деди балакай, чын жүрөктөн. Азаматтын көкүрөгүнө катуу бир нерсе тыгылып калгандай болду. Анын таштай катуу, миллиондорго жана чыккынчылыкка суугарылган жүрөгү ушул кичинекей баланын сөзүнөн эрип кетти. Анын көзүнөн бир тамчы жаш сызылып, жаздыгына тамды. Ал өзүнүн байлыгын ыргытып жибергени үчүн өкүнгөн эмес эле, ал байлыктын жалгыз туура жумшалган жери ушул баланын өмүрү болгонун түшүндү. Рахмат сага, баатыр, деп шыбырады Азамат, баланын колун кысып. Кечке маал Азамат бир аз күчкө кирип диванга жөлүнүп отурду. Айгүл ага ысык шорпа ичирип, жанында унчукпай отурду. Ал Азаматтын сүйлөшүн күттү. Ал суроо берүүгө батынбады, бирок Азаматтын ичиндеги оор жүктү бөлүшүүгө убакыт келгенин сезип турду. Азамат терезеден сырттагы караңгылыкты карап туруп, оор үшкүрүндү. Айгүл, сен мага рахмат айттың. Бирок чындыгында мен сага рахмат айтышым керек. Эгер силер бул үйдө жашабаганда, мен 4 күн мурун ошол жаңгырдын алдында өлүп калмакмын. Же алар мени таап алышмак. Алар кимдер, Азамат байке? Сизди ким ушул абалга жеткирди? Деп сурады Айгүл, үнүн акырын чыгарып. Азаматтын көздөрүндөгү муң кардуулукка алмашты. Алар менин эң жакын досторум. 10 жыл бою бир табактан тамак ичип, бирге бизнес курган адамдарым. Алардын башчысы Рустам, биз өлкөдөгү эң чоң курулуш компаниясын жетектечүбүз. Мен аэропорттон учуп кеткенден кийин Таиланддагы кичинекей аралдардын бирине барып жашындым. Мен аларга компанияны, акцияларды баарын таштап кеттим. Болгону өзүмдүн жеке офшордук эсептеримдеги акчаны гана калтыргам. Мен аларды мени унутушат деп ойлогом. Бирок мен алардын ач көздүгүнүн чегин билбептирмин. Азаматтын үнү титиреп, ал суудан бир ууртап алды. 3 айдан кийин алар мени табышты. Рустам Интерполдогу өзүнүн сатылган тааныштарын колдонуп, менин изиме түшүптүр. Алар мени жашап жаткан вилламан уурдап кетишти. Жалдамалы согушкерлер. Мени джунглинин ортосундагы бир калган кампага алып барып, 2 ай бою кыйнашты. Алар менин бардык сыр сөздөрүмдү, эсептеримди, байлыгымдын акыркы центине чейин тартып алышты. Мен аларга баарын бердим, бирок алар мени баары бир тирүү калтырмак эмес.
Курулуш бизнесинде купуя сырды билген адамдар тирүү калбайт. Айгүл оозун жаап, үрүйү учуп угуп отурду. Сиз кантип качып кутулдуңуз? Деп сурады ал. Бир күнү алар мени башка жерге, океанга чөктүрүү үчүн кемеге жүктөп бара жатышканда бароом башталды. Кудайдын буйругубу же какустукпу, алардын машинасы жолдон чыгып кетти. Мен ошол хаостон пайдаланып колумдагы пластик кишенди сындырып такайга качып кирдим. Ошондон кийинки 2 ай менин өмүрүмдөгү эң коркунучтуу мезгил болду. Жүк ташуучу кемелердин трюмунда жашынып чек аралардан жашыруун, контрабандисттердин жолу менен өттүм. Менде бир гана максат бар эле, өзүмдүн мекениме, ушул үйгө жетүү. Рустам бул үйдү менин эң жек көргөн мүлкүм деп ойлойт, анткени ал менин өткөнүмдү эске салат. Алар мени бул жакка келет деп эч качан күтүшкөн эмес. Азамат сөзүн токтотуп, Айгүлгө тике карат. Бирок мен ката кетирдим окшойт. Айгүл мен чек арадан өтүп жатканда бир жерден камерага түшүп калдым окшойт. 4 күн мурун дарбазанын алдында, эс ушумду жоготор алдында артымда келе жаткан кара машинаны көргөм. Алар менин өлкөгө келгенимди билишет. Жана алар бул шаарда. Айгүлдүн мээсинде дароо баягы түнү монитордон көргөн кара джип жана капюшончон адамдын элеси жанды. Азамат байке, диди Айгүл, үнү титиреп. Сиз эсиңизде жоготуп жаткан түнү бул дарбазанын алдына бир кара джип келип токтогон. Бир киши түшүп дарбазаны карап, рация менен сүйлөшүп жаткан. Азаматтын көздөрү алайып кетти. Ал ордунан ыргып тургусу келди, бирок алсыздыгынан кайра диванга отуруп калды. Наалат. Алар билишет. Алар үйдүн ичинде кимдир бирөө бар экенин шектенип жатышат. Айгүл, силер тез арада бул үйдөн кетишиңерге. Силерге коркунуч туулуп жатат. Рустамдын адамдары эч кимди аябайт, алар аял, бала дебейт. Мен аларга каршы тура албайм. Мен силердин жашооңорду да коркунучка салдым. Бирок Айгүл ордунан турбады. Ал качып кетүүгө шашкан жок. Жарым жыл мурун көчөдө калган, алсыз жана каркок аял азыр таптакыр башка адамга айланган эле. Бул үй ага жөн гана баш калкалоочу жай эмес, анын баласына өмүр берген ийик жер болчу. Айгүл Азаматтын алдына келип, анын көздөрүнө тике, чечкендүү карат. Жок, Азамат байке. Мен эч жакка кетпейм. Нурбек экөөбүз эч кайда качпайбыз. Сиз бизге эң оор күндө жашоо белек кылдыңыз эле. Сиз биздин тагдырыбызды сактап калдыңыз. Эми кезек бизде. Бул үй биздин үйбүз. Жана биз өз үйбүздү, өз адамыбызды эч кимге бербейбиз. Азамат Айгүлдүн көзүндөгү тайманбас кайратты көрүп, эмне дээрлик билбей калды. Ал дүйнөдөгү эң күчтүү курал миллиондор эмес, адамдын адамга болгон чын жүрөктөн чыккан берилгендиги жана эненин мээрими экенин эми гана толук түшүнүп жатты. Бирок сыртта, караңгылыктын ичинде, Рустамдын жалданма адамдары ак сарайды бузуп кирүүгө даярданып жатышкан эле. Шыныгы сыноо жана тирүү калуу үчүн күрөш эми гана башталып жаткан. 4 бөлүм. Караңгыдагы камалыш жана эненин каары. Айгүлдүн көздөрүндөгү чечкиндүүлүктү көргөн Азамат бир саамга сөз таба албай калды. Анын миллиондогон акчасына сатылып кеткен досторуна салыштырмалуу. Эч нерсеси жок, көчөдө калган бул аялдын берилгендиги анын дүйнө таанымын толугу менен аңтарып салган эле. Бирок азыр сезимдерге алдыра турган убакыт эмес болчу. Ар бир мүнөт, ар бир секунд өлүм менен өмүрдүн ортосундагы тараза ташын басып турду. Айгүл, мени жакшылап ук, Азамат дивандан оор үшкүрүнүп бир аз алдыга умтулду. Анын денесиндеги жарааттары сыздап жатса да, мээси тактикалык план түзүп баштаган. Бул адамдар жөнөкөй уурулар эмес. Алар Рустамдын буйругун аткарган, адам өлтүрүүгө машыккан профессионалдар. Алар из калтырбайт. Эгер алар бул үйгө кирсе, бизди гана эмес, Нурбекти да аябайт. Айгүлдүн жүрөгү шук дей түштү.
Нурбектин атын укканда анын ичиндеги коркуунун ордун жанбардыкындай энелик инстинкт каар ээледи. Алар менин балама манжасынын учун да тийгизе албайт. Айгүл чечтерин кычырата, үнүн катал чыгарды. Биз эмне кылышыбыз керек? Полицияга чалалыбы? Азамат башын чайкады. Полицияга чалсак, алар келгенче кеминде 20 мүнөт өтөт. Анын үстүнө Рустамдын полицияда өз адамдары бар. Биз аларга ишене албайбыз. Бул үйдү куруп жатканда мен коопсуздукка өзгөчө көңүл бургам. Биринчи кезекте Нурбекти жашырышыбыз керек. Азамат Айгүлгө кабинетиндеги китеп текченин артында жашыруун бөлмө, паник рум бар экенин түшүндүрдү. Ал бөлмөнүн дубалдары брандолгон, ичинде автономдуу аба алмаштыргыч жана байланыш системасы бар эле. Айгүл дароо Нурбекти көтөрүп экинчи кабатка чуркады. Нурбек, балам, мени жакшылап ук, Айгүл баласын караңгы, бирок жылуу кичинекей бөлмөгө киргизип жатып, анын көздөрүнө тике карат. Биз азыр жашымак ойнойбуз. Азамат байке экөөбүз сени издейбиз, ал эми сен ушул жерден эч жакка чыкпайсың. Эч кандай үн чыгарба, макулбу? Эгер үн чыгарсаң, сен оюндан утулуп каласың. Макул, апа. Мен эң мыкты жашынам. Деди кичинекей Нурбек жылмайып. Анын таза, бейкүнөө дүйнөсү сыртта кандай кандуу окуя башталайын деп жатканын сезген да жок. Айгүл жашыруун эшикти жаап, сыртынан китеп текчени ордуна жылдырды. Эми баласы коопсуздукта эле. Анын ийининен тоо кулагандай болду. Бирок өзүнүн жана Азаматтын өмүрү кылдын учунда турган. Ал кайра биринчи кабатка түшкөндө Азамат дубалдын ичиндеги жашыруун сейфти ачып, андан бир кара түстөгү Glock 19 тапанчасын жана 2 ок салгыч магазин алып чыгыптыр. Азамат тапанчаны кармаганга аракет кылды, бирок анын колдору калтырап, куралды түз кармай албай койду. Анын манжаларындагы жаракаты жана катуу алсыздыгы буга жол берген жок. Шайтан алгыр деп антоду Азамат, тапанчаны диванга таштап. Мен курал кармай албай калыптырмын. Айгүл, сен муну колдоно аласыңбы? Айгүл тапанчаны көрүп бир аз артка чегинди. Ал өмүрүндө курал кармап көргөн эмес. Мен атканды билбейм. Мен карком. Карканго убакыт жок. Азаматтын үнү катуу чыгып кетти. Анан кайра жумшарып, Айгүл, курал сенин колуңда болсо гана биздин мүмкүнчүлүгүбүз болот. Жөн гана сактагычтан, предохранитель, чыгар да, бутаны көздөй баскын. Бул сенин Нурбекти сактап кала турган жалгыз куралың. Айгүл терең дем алып, тапанчаны колуна алды. Куралдын муздак темири анын колун титиретти, бирок ал куралды бекем кысты. Ал эми алсыз, элак аял эмес эле. Бул ак сарайды 6 ай бою жууп тазалап, ар бир бурчун 5 манжасындай билген чыныгы кажойке болчу. Күтүүсүздөн. Үйдүн ичиндеги бардык жарыктар чык этип өчүп калды. Үйдү куюу, таштай муздак караңгылык басты. Терезенин сыртындагы жаңгырдын дабышы жана шамалдын улуганы гана угулуп турду. Алар электр чубалгыларын кесишти деп шыбырады Азамат караңгыда. Резервдик генератор иштеши керек эле. Аны да талкылашыптыр. Алар ичкери кирүүгө даярданып жатышат. Түнгү көрүү приборлору бар болушу мүмкүн. Терезелердин жанынан өтпө. Айгүл Азаматты жөлөп, биринчи кабаттагы ашкананын артындагы караңгы кампага, кладовка, киргизди. Сиз ушул жерде болуңуз. Мен аларды алакстам. Мен бул үйдүн ар бир тепкичин, ар бир эшигинин кычыраганын көзүм жумуп болсо да билем, деди Айгүл чечкинди. Азамат аны кармап калгысы келди, бирок Айгүл караңгылыкка сиңип кетти. Ошол маалда үйдүн арткы тарабындагы террасанын айнек эшиги өтө акырындык менен, эч кандай үнсүз сынып ачылганы угулду. Профессионалдар келишти. Алар ызы-чуу салбай, көлөгө сыяктуу кыймылдап жатышты. Айгүл кенен холдун бурчунда, чоң декоративдик вазанын аркасында демин ичине катып турду. Анын көздөрү караңгылыкка көнө баштады. Холга 3 караң кирди.
Алардын башында түнкү көрүүчү приборлор пынып бар эле, колдорунда үн баскычы, глушитель, коюлган тапанчалар жалтырайт. Алардын лидерлери колу менен ишарат кылып, үч жакка бөлүндү. Бирөөсү экинчи кабатка, экинчиси конук бөлмөсүнө, ал эми үчүнчүсү түз эле Айгүл жашынган ашкана тарапты көздөй басты. Бул адамдар үйдүн ичинде Азамат жалгыз жана алсыз деп ойлошкон. Алар бул жерде үйүн жана баласын каргоого даяр турган ургаачы кашкыр бар экенин билишкен эмес. Ашкананы көздөй келе жаткан жалданма адам өтө этияттык менен кадам таштат. Бирок Айгүл ал кишинин кайсы жерде басканын биротоло сезип турду. Ал ашканага кирерде басагадыгу килимченин астында дайыма тайгаланып кетчү жери бар экенин Айгүл күн сайын жууп жүрүп жакшы билчү. Айгүл ошол жерге пол жуугуч сууктукту алдын ала төгүп койгон эле. Жалданма адам ашкананын басогосун аттап, бутун коюру менен анын бул кийими самындуу полго тайгаланып, тең салмактуулугун жоготуп, артка кулап түштү. Анын тапанчасы колунан ыргып кетти. Көз ошол секунданы күтүп турган Айгүл көлөгөдөн атылып чыкты. Ал колундагы тапанча менен аткан жок, анткени үн чыкса калгандары чуркап келмек. Ал колундагы колодон жасалган шам чыракты, подсвечник, кулап түшкөн адамдын пынк тагылган башына бар күчү менен чапты. Шарт. Прибор сынып, жалданма адам үн чыгарууга үлгүрбөй эс учун жоготуп жатып калды. Айгүлдүн колу титиреп, демек ыстыгып чыкты. Ал өмүрүндө биринчи жолу адамга кол көтөрдү. Бирок анын коркууга убактысы жок эле. Ал жерде жаткан адамдын рациясын жана кошумча бычагын сууруп алды. Ошол маалда рациядан үн угулду. Кашкыр 2, ашкана тазабы? Жооп бер. Бул үйдүн ичи өтө эле тынч болуп жатат. Азамат жалгыз эмести. Айгүл рацияны өчүрүп, полдо жаткан адамдын тапанчасын колуна алды. Эми куралдуу кагылышуу сөзсүз болмок. Ал экинчи кабатка чыгып кеткен жалданма адамды эстеди. Нурбек. Айгүл мышыктай үнсүз, тез кадамдар менен экинчи кабатка алып баруучу мрамор тепкичтер менен үйдө көтөрүлдү. Экинчи кабаттагы узун коридордо баягы адам Азаматтын кабинетин, Нурбек жашынган бөлмөнү көздөй акырын басып бара жаткан экен. Айгүлдүн жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй согуп баштады. Эгер ал жашыруун бөлмөнү таап алса, баары бүттү дегенди билдирет. Эй! Айгүл коридордун башында туруп, атайлап үнүн чыгарды. Жалданма адам дароо бурулуп, тапанчасын Айгүлдү көздөй мээледи. Анын түнкү көрүүчү приборунда Айгүлдүн жылуулук бөлүп чыгарган денеси даана көрүнүп турду. Ордуңан жылба, канчык. Сен кимсиң? Азамат кайда? Деп арылдады ал үнүн акырын чыгарып. Айгүл дубалдын бурчуна актап, колундагы тапанчаны алдыга сунду. Бул үйдөн жоголгула. Бул менин үйүм. Деп кийкирди Айгүл. Жалданма адам мыскылдуу күлүп жиберди. Ал Айгүлдүн курал кармаган колдору титирип жатканын, анын профессионал эмес экенин түшүндү. Куралыңды ташта. Сен ок ата албайсың. Андан көрө Азаматтын кайда экенин айтсаң, сени тирүү калтырам. Ал жай кадамдар менен Айгүлдү көздөй басып келе баштады. Бул учурда биринчи кабаттан үчүнчү жалданма адамдын, лидердин, кадамдары угулду. Ал өнөктөшүнүн кулап жатканын көрүп, экинчи кабатка жардамга шашып келе жаткан. Айгүл эки ортодо камалып калды. Эгер ал азыратпаса, анда өлүм сөзсүз болот. Нурбектин жүзү, анын күлкүсү көз алдына тартылды. Бул сенин Нурбекти сактап кала турган жалгыз куралың деген Азаматтын сөзү кулагында жаңырды. Айгүл көзүн бекем жумуп, тапанчанын илмегин басты. Пуут. Үн баскыч, глушитель аркылуу чыккан октун үнү анча катуу эмес, бирок абаны жарып өткөнү даана угулду. Айгүл бутага алганды билбесе да, жакын аралыктан атылган октун бири жалданма адамдын далысына тийди. Ал кыйкырып жиберип, куралын түшүрүп алды да жерге кулат. Бирок ошол маалда тепкичтен көтөрүлүп келген лидер Айгүлдү көздөй ок чыгарды. Ок Айгүлдүн жанындагы дубалды тешип, мрамордун сыныктары анын жүзүнө чачырат.
Айгүл тең салмактуулугун жоготуп, полго кулап түштү. Тапанчасы колунан ыргып кетти. Лидер узун бойлуу, карлуу, көздөрүндө эч кандай ао сезими жок мыкаачы эле. Ал Айгүлгө жакындап келип, аны чачтан бекем кармап жогору көтөрдү. Айгүл ооруга чыдабай онтоп жиберди. Демек Азамат өзүнө жаңа сакчы таап алган турбайбы? Лидердин үнү муздак жана коркунучтуу эле. Ал Айгүлдүн тамагына муздак бычагын такат. Мага укулуктуу кылып жооп бер, Азамат кайда тыгылып отурат. Мен сени акырындык менен муздап баштай электе айт. Айгүл көзүнүн жашы куулуп, бирок тиштерин бекем кымып турду. Ал өлүмгө даяр эле. Ал эч качан Нурбек менен Азаматты сатмак эмес. Барып, тозоктун түбүнөн изде. Деп түкүрдү Айгүл анын жүзүнө. Лидердин көздөрү каарданып, бычагын Айгүлдүн терисине батыра баштаганда, караңгылыктын ичинен, тепкичтин алдый жагынан бир добуш угулду. Бул Азаматтын үнү болчу. Бирок ал алсыз онтогон үн эмес, өлүмдөн кайтып келген, каардуу, муздак үн эле. Рустамдын иттери аялдар менен гана согушканга жарайт беле. Аны кое бер. Сен мени издеп келдиң эмеспи? Лидер бурулуп карат. Тепкичтин башында, караңгылыкта Азамат туруп-тур. Анын колунда Айгүл полго түшүрүп алган баягы жалданма адамдын тапанчасы бар эле. Бирок ал тапанчаны бир эмес, эки колу менен бекем кармап, түз эле лидердин чекесин мээлеп турган. Анын жараттары канап, өңү кубарып турса да, көзүндөгү от өчкөн эмес болчу. Азамат, тирүү экенсиң го. Лидер Айгүлдү алдына калкан кылып тосуп алды. Куралыңды ташта. Болбосо бул катындын кекертегин кесип салам. Экөөбүз тең билебиз, сен мындай аралыктан ок ата албайсың, колдоруң титиреп жатат. Бул чындык эле. Азаматтын колдору алсыздыктан титиреп, бутага так тийгизиши күмөн болчу. Бир туура эмес ок Айгүлгө тийиши мүмкүн эле. Кырдал туңгуюкка кептелди. Үйдүн ичиндеги караңгылык, жаңгырдын үнү жана өлүмдүн деми баарын курчап алды. Бул учурда жашыруун бөлмөдө эч нерседен кабары жок Нурбек, жашымак, ойноп отурган 5 бөлүм. Өлүм менен бетме-бет жанайын аёсуз каары. Караңгы коридордун ичинде убакыт тактоп калгандай сезилди. Терезени сабаган нөшөрдүн жана чагылгандын гана үнү угулуп, абада ок дарынын, кандын жана чексиз коркунучтун жыты турду. Азаматтын эки колу менен бекем кармаган тапанчасы лидердин чекесин мээлеп турса да, анын манжаларындагы калтыракты жашыруу мүмкүн эмес эле. Физикалык алсыздык, кан жоготуу жана безгек анын күчүн соруп жаткан. Лидер муну даана көрүп турду. Анын мыскылдуу жылмаюусу караңгыда даана байкалып, Айгүлдүн кекертегине такалган муздак бычактын мейзиндагы бир аз батыра түштү. Айгүлдүн мойнунан ичке кан сызылып акты. Атпайсыңбы, Азамат? Лидердин үнү жыландын ышкырыгындай чыкты. 2 ай мурун жунглиде сен бутума жыгылып, жалынып жалбарган алсыз байкуш элең. Миллиондоруң сени эркек кылган эмес экен. Бул аялды куткарам деп ойлоп жатасыңбы? Сенин колуң титиреп жатат. Ок ага тиет. Куралыңды таштабасаң, азыр ушул жерден мууздайм да, анан үстүңкү кабаттагы баланы таап чыгам. Нурбектин атын укканда Айгүлдүн мейсиндеги барды коркунуч сезимдери өчүп, анын ордун жапайы, сүрөттөп болгус энелик инстинкт ээледи. Ал өлүүдөн коркпой калган. Анын баласына коркунуч туудурган бул кан ичер адамда ал өз колдору менен тытып салууга даяр эле. Азамат да муну түшүнүп турду. Ал Айгүлдүн көздөрүнө тике карат. Экөөнүн ортосунда эч кандай сөзсүз, бир гана көз караш аркылуу берилген унчукпас диалог өттү. Азамат Айгүлдүн көзүндөгү ат. Мен үчүн коркпо деген жалынууну эмес, алаксыт калганын өзүм кылам деген буйрукту окуду. Азамат тапанчанын оозун лидердин чекесинен бир азылды, анын ийинин көздөй түшүрдү да, эч ойлонбостон илмекти басты. Буут. Ок лидердин бутасына тийген жок.
Азамат атайлап лидердин кулагынын түбүнөн өткөрүп, анын артындагы эбегисиз чоң хрусталь күзгүгө аткан эле. Шарт. Миңдеген айнек сыныктары чачырап, лидердин үстүнө жаңгырдай куулду. Жалдама адам күтүсүз катуу үндөн жана айнек сыныктарынан чөчүп, инстинкт боюнча көзүн жумуп, башын кыргоого аракет кылды. Бычак кармаган колу 1 секундага бошоңдоду. Ушул 1 секунда Айгүлгө жетиштүү болчу. Ал алсыз аялдын образынан чыгып, бүткүл денеси менен артка, лидердин көкүрөгүнө катуу соку урду да, анын бычак кармаган колунун билегине өзүнүн тиштерин бар күчү менен атырды. Айгүл жаны барча эттей жулуп алчудай тиштеп алган эле. Канчык? Лидер адам чыдагыс оорудан улам бакырып жиберип, бычагын колунан түшүрүп алды. Ошол замат Айгүл бошонуп, жерге кулап түштү.